Мурда транспорт министрлигине өлкөдө канча жолдордун жыртык тешигин жамадыңар деген суроо берилип келсе, эми канча чакырым жол салдыңар деген суроо берилген күнгө да жетиптирбиз. Кыргызстандын ичиндеги эл аралык жана ички жолдорду салууда учурда мактанаарлык деңгээлге жетпесек да өзгөрүү бар деп айтсак болчудай. Анткени өткөн жылы министрлик жылдагыдан салыштырмалуу рекордтук көрсөткүчкө жетип, жолго асфальт төшөө 802 чакырымды түзүп, коюлган пландан 20%га ашыгы менен аткарылганы кабарланды. Жалпы 17 көпүрөнүн курулушу аяктап пайдаланууга берилген. Аны менен катар Кыргыз темир жолу ишканасы өз күчү менен темир жол салууга да жетишип калды. Алсак, балыкчы Кочкор Каракече долбоорун аталган мекеме мамлекеттин эсебинен ишке ашыруу боюнча активдүү иштерди жүргүзүүдө. Жалпы 63 чакырымды түзгөн жолдун 2022-2024 жылдары 35 чакырымын бүткөрүлгөн. Андан сырткары, Бишкекти аралап өткөн темир жолду шаар четине көчүрүүгө түндүк айланма жолу тараптан жер даярдалып жатканы айтылды. Бирок жолчулар темир жолду Бишкектин сыртына чыгарууга каршы болуп турушат. Ошондой эле Кыргыз темир жолу аркылуу 2024 жыл ичинде 9 миллион 183 миң тонна жүк ташылган. 2025 жылы министрлик Бишкек-Ош жолунун Суусамыр тилкесин оңдоону пландап турушат. Дагы кайсы жолдор салынат, кайсы жолдор оңдолот, кенен токтололу. Көп жылдар бою тамтыгы чыгып, көпчүлүк автоунаа айдоочуларын какшаткан бул Ош-Баткен Разаков автожолу 2024 жылы курула баштап 31 октябрда Ноокат районун аралап өткөн эң негизги бөлүгү реконструкциядан өтүп пайдаланууга берилген эле. Мындан башка дагы бир нече маанилүү делген жолдордун курулушу жүрүп соңуна чыгарылды. Ошентип Кыргызстандагы транспорт министрлигинин 2023-2024 жылдардагы ишмердүүлүгү өлкөнүн инфраструктурасын, транспорт системасын жана логистиканы өркүндөтүү, ошондой эле жолдорду жакшыртуу боюнча маанилүү кадамдарды камтыган баштапкы мезгил болуп калды окшойт. Транспорт министрлиги бул аралыкта бир катар долбоорлорду ишке ашырууну пландаган жана ишке ашыруу аракетинде. Министрлик ага далил катары өлкөдө өткөн 2024 жылы 802 чакырым жолго асфальт төшөлүп, жыл башында белгиленген пландан 20%га ашыгы менен аткарылганын кабарлады. Жалпы 1000 чакырымдан ашуун жол оңдолгон. Мындан тышкары 17 көпүрөнүн курулушу аяктап пайдаланууга берилген. 25 жылы дагы биз ушул эле дагы 23 жылдан кем эмес жолдорго асфальт бетон төшөө боюнча иштерди пландаштырып жатабыз. Жылдан жылга бул показатель өсө берет. Себеби дегенде бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, жалпы Кыргызстан боюнча 1 миллион 600 миңден ашык транспорт каражаттары катталып жүрөт. Туризм тармагын өнүктүрүү максатында министрлик тарабынан туристтик объектилерге барган жолдордун абалы жакшыртылган. Мындан сырткары ички туризмди өнүктүрүү программасынын алкагында балыкчы Бөкөнбаев, Тосор, Теплоключенко жана Түптө туристтерди тейлөө борборунун курулушу ишке ашып пайдаланууга берилди. Андан тышкары инвестициялык долбоорлордун эсебинен 2024 жылы 149 километр жолго асфальт төшөлгөн. Техникалык базаны жаңылоо менен бирге жолчулардын жумушун жеңилдетүү максатында 2022-2023 жылдары 292 атайын техника алынса, 2024 жылы дагы 453 атайын техника менен толукталганы айтылды. Өзүңүздөр билесиздер, түндүк түштүк альтернативный жолдун жалпы узундугу 433 километр түзөт. Бүгүнкү күндө 408 километри толугу менен бүттү. Акыркы бүгүнкү күндө көк ар ташуусу боюнча туннелдин да курулушу аягына чыкты. Азыр жаз айлары менен убактылуу проезд берүү боюнча биз иш алып баратабыз. Көпчүлүккө маалым болгондой, 2024 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстанда автомобиль жолдорун оңдоо, күтүүгө, куруу жана реконструкциялоого каралган жыйымдар ишке кирди. Бул жаңы мыйзам долбоору негизинен өлкөнүн жолдорунун сапатын жакшыртуу жана алардын пайдалануу мөөнөтүн узартуу үчүн маанилүү кадам болуп саналат. Жыйымдардын жыйналуусу жана аларды максаттуу колдонуу өлкөнүн транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган. Ал эми жалпы төлөөчүлөр болуп бензин жана дизель отунун импорттоочу же өндүрүүчү субъекттер саналат. Бул жыйымдар түздөн-түз Кыргыз Республикасынын жол фондуна түшөт. 2024 жыл ичинде фондко
Жалпысынан 5 миллиард 46 миллион 846 миллион келип түштү. Бул күтүлгөн божомолдун 115%-ын түшөт. 2024 жылдын 12 айында эл аралык автомобиль ташууларына 149.600дөн ашуун уруксат кагаздары берилген. Лицензия жана уруксат берүүдөн, жүктөрдү тазалоодон жана көлөмдөрүн өлчөөдөн бөлүштүрүлбөгөн жүктөрдү ташууга, атайын уруксат алуудан жана зыяндын ордун толтуруудан, административдик айып салуудан өлкө бюджетине жалпысынан 398 миллион 886 миң сом түшкөн. Ошондой эле Ош жана Ноокаттагы айланма жолдор акы төлөнүүчү жолдорго айланышы мүмкүн. Негизинен транспорт министрлигине караштуу акы төлөнүүчү жолдор жок экени да белгиленди. Стационардык посттордо, автостанцияларда жана автовокзалдарда текшерилген унаалардын жалпы саны 692.232 дананы түзгөн. 8.052 дана административдик протоколдор түзүлүп, салынган айыптардын суммасы 74 миллион 446 миң сомду түзгөн. Берилген көрсөтмөлөр 781 дананы түзгөн. Министрлик 2025 жылы бир нече маанилүү долбоорлорду ишке ашырууну пландаштырууда. Республикалык бюджеттин эсебинен Бишкек шаарын айланып өтүүчү жолдун курулушун баштоо, Бишкек-Ош жолунун Суу-Самыр тилкесин оңдоо, Ош-Баткен-Разаков жолунун калган бөлүгүн куруу, Лебединовка ГЭС-5 жолун реконструкциялоо, Кырчын жайлоосуна баруучу жолду капиталдык ремонттон өткөрүү жана башка республикалык маанидеги жолдорду оңдоо иштери башталат. Ал эми инвестициялардын эсебинен Ысык көл айланма автожолун, Суу-Самыр Талас-Тараз жолунун участкасын реконструкциялоо иштери башталары кабарланды. Транспортной отрасли нам уже достаточно озвучили. Ошондой эле Кыргыз темир жолу мамлекеттик темир жол тармагынын негизги оператору болуп саналат жана өлкөнүн экономикалык туруктуулугун камсыздоодо маанилүү роль аткарат. Республикадагы ири салык төлөөчүлөрдүн лидери катарында белгилүү болгон Кыргыз темир жолу аркылуу 2024 жыл ичинде 9 миллион 183 миң тонна жүк ташылган. Ал эми жүргүнчүлөрдү ташуу көлөмү 271 миң 446 миңге жеткен. Аталган мекемеде жүргүнчү ташуу 3 багыт боюнча жүргүзүлөт. Анын ичинде эл аралык каттам боюнча 13.442 жүргүнчү жана республикалык ички ташууларда 258.024 жүргүнчү ташылган. Жүргүнчү ташуу багытында бизде 3 эл аралык багыт бар. Бул Бишкек-Москва, Бишкек-Казань жана Бишкек-Новосибирск. Финансылык көрсөткүчтөр боюнча айта кетсек, 2024 жылы мамлекеттик республикалык бюджетке 527 миллион 603 миң сом сумма салык төлөнгөн. Ал эми социалдык фондко 520 миллион 186 миң сом төгүлгөн. Ал Тургай Кыргыз темир жолу ишканасы тарабынан өз күчү менен курулуп жаткан балыкчы Кочкор Каракече долбоорун ишке ашыруу боюнча да иштер активдүү уланууда. Жалпы 63 чакырымды түзгөн темир жолдун 2022-2024 жылдары 35 чакырымы бүткөрүлгөн. Бул аркылуу өлкөдө туризм, кооз жаратылыш, таза аба жана башка бир топ мүмкүнчүлүктөр менен бүгүнкү күндө эң маанилүү максаттардын бири катары экономикалык жана коомдук чөйрөнү өнүктүрүү максатталган. Декабрдан баштап бул январь-февралга чейин 37 чакырымдан 41 чакырымга чейин тоолорду жардыруу иштери жүрүп жатат. Анткени маршрутта баягы көптөгөн тоо кыркаларын биз басып өткөнбүз. Ошол бүгүнкү күндө ошол иштер толук кандуу жүрүп жатат. Аяктын баарын тазалап алгандан кийин темир жолду салып 63 чакырымга чейин өз аракетибиз менен иштерди улантабыз. Ал эми баш калаанын ичинен темир жолду шаардын четине көчүрүү боюнча жумушчу топ түзүлүп, буга чейин биринчи жыйыны да өткөрүлгөн. Ага ылайык темир жолду шаардын сыртына чыгаруу жана жаңысын калаа сыртына куруу, анын ордуна магистраль кесилишкен көчөлөргө чыккан тилкелерди салуу жана сыртка чыгарылгандан кийин бош калган жерди көрктөндүрүү боюнча кызматташуу пландалган. Ошондой эле парламенттин 23 январдагы жалпы жыйынында бул темир жолдун калаа сыртына чыгаруу аркылуу Бишкек жана Ош шаарларынын аймагында транспорттук тыгындарды азайтуу жана автомобиль транспортунун кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чаралары жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору тууралуу депутат Марлен Маматалиев маалымат берген. Биздин шаарыбызды так ортосунан бөлгөн бул темир жолу.
темир жолу түштүк менен түндүктү прям ортосуна мындай кесип коет экен. Ал эми ал жок болгондо эмне болот эле? Биз айтып атабыз, эми албетте темир жолун азыр мэрия дагы өзү айтып берет, жылдыруу маселесин карап атыптыр. Болбосо, жылдырылбаса, анда биз тийиштүү дагы баягы 40 көчөнүн айрым жерлеринде, мына биз карта менен көрсөтүп атабыз, кайсы жерлерде тешип өтсө болот. Тешип өттү дегенде ал кандай? Эң арзан варианты шлагбаум, кымбат варианты мост. Кайсысына күчүбүз жетсе, ошону кылсак, анда дагы бир баягы 7 тешикке тыгылбай, анын дагы санын бир 7ден дагы бир 8ди дополнительно кошуп койсок жакшы болот эле деген ушундай бир сунуштарды айтып атабыз. Деген менен темир жолчулар бул процессти бир убакта эле ишке ашырып коюу оңойго турбайт деп эсептешет. Анткени автомобилдик жана темир жол эки багытта жүргүзүлүүсү керек. Андан сырткары азыркы тапта темир жол аркылуу келүүчү жүктөрдүн басымдуу бөлүгү Бишкек станциясы аркылуу аткарылат. Темир жолду которуу бул өзүнчө чоң процесс. Андан сырткары бизде 200дөн ашык мурунку айтып коет, подъездной путь деп коет. Ошонун баарын шартка чыгаруу маселеси кандай болот? Андан кийин мисалы бизде станционный путтар бар. Баягы бүт жүктөрдүн баары Бишкекке келет. Бул жактан мэрия менен бир комиссия түзүлүп, анан кийин биздин дагы оюбузду айтып, ошол жерден чечилчү көйгөйлөр болсо кандай чечсек болот деп бир сунуштама берет элек. Анткени өзүңүздөр билгендей эле негизи темир жол менен автомобилдик жол бул эки деңгээлде болуш керек. Бүгүнкү күндө Сокулуктан Белогоркага кетчү астыңкы баягы мостту биз өзүбүздүн күчүбүз менен салып, бүгүнкү күндө машиналар жакшы баягы безопасно жүрөт. Бакаева көчөсүндагы өз Кыргыз темир жол өзүнүн күчүбүз менен эки деңгээлде бүгүнкү күндө көпүрө салып жатабыз. Андан сырткары Кыргыз темир жолу ишканасы 36 жаңы вагон сатып алууну пландоодо. Бул боюнча учурда жергиликтүү фонддордун бири менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Вагондордун бир бөлүгү эл аралык, калганы ички каттамдарды тейлөөгө багытталат. Белгиленгендей, вагондор эскилиги жеткендиктен алмаштырууга муктаждыгы кошумчаланган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.